Туура bir жыл мурун 14 сентябрдан тартып 17 сентябрга чейин тажик аскерлери Баткен облусунун аймагына кирип келип, куралдуу кол салган. Ошол кандуу күндөрдө чек аранын бүтүндүгүн коргоп, ондогон эр азаматтар окко учкан. Balam bir araqor болуп өлүп калган, арак ичип жүргөндө эле ичим ачышат да баары бир энемин да баары бир. Эми мана шунчалык аям шүгүр ушинтип батырлар чакырман болду. Эл журт эскерип атат, мана мамлекет эскерип атат, бүт бардыгы эскерип атат. Адамдардын, элдердин эсиде мана келечек муун жаштардын эсиде калат. Деп бир чети сыймыктанып коем, эми балам жок да, айланып жок анан сыймыктанып коем да эми. Тажикстандын куралдуу кол салуусунда жөнөкөй жарандар да каза болгон. Алардын катарында Мадина аттуу өспүрүм кыз да душмандын колунан ачал тапкан. 2021-2022 жылдардагы каргашалуу окуяларда каза болгондордун урматына тургузулган эстелик мемориалында маркум Мадина тынчтыктын символу болгон 7 көгүчкөндү колуна кармап турганы чагылдырылган. Качып жолго чыкканыбыздан аркабыздан келип миномет түшкөндө ошондон Мадина кызымды жоготком. Бирок кызым ошол эле жерде жан берген, анан кичкене кызым экөөбүз жаракат алып ошол жерде калып кеткенбиз. Чоңдорубузга, ушул Садыр Нуркожоевичке өтө ыраазымын. Менин кызымды ушул эстен чыгарбай, тарыхта калтырып, мына Баткен шаарыга Мадина шаарчасы ачылды. Мен муну менен сыймыктанам кызым менен. Баткен шаарында 2021 жылдын апрель айындагы 2022 жылдын сентябрь айындагы чек ара окуяларынын курмандыктарын эскерүү иш-чарасы өттү. Чек ара окуяларынын курмандыктары эскерилип, эстелик мемориалы ачылды. Эстеликтин ачылуу аземине катышкан УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев чек арада каза болгондордун ата-эне, жакындарына көңүл айтып, алардын элеси эч качан унутулбайт деп белгиледи. Урматтуу ата-энелер, урматтуу каза болгон жоокерлердин бир туугандары, балдары, сиздердин балдарыңар, атаңар, силердин бир тууганыңар мамлекет үчүн каза болду. Мамлекеттин келечеги үчүн, элибиздин бүтүндүгү үчүн, аймагыбыздын бүтүндүгү үчүн каза болушту. Булар жөндөн-жөн бул өмүргө жаралып, жөндөн-жөн бул өмүрдө өткөн жок. Бул өмүргө жаралды, мамлекет үчүн өз жандарын кыйышты. Бүгүнкү күндө Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасында жабыртаткан аймактарда калыбына келтирүү иштери дээрлик аяктап калган. Эл мамлекет тарабынан салынган жаңы үйлөргө кирип жашап жатышат. Ал эми мындай каргашалуу окуялар кайталанбашы үчүн мамлекет болгон аракетин жумшап, ар тараптан чараларды көрүп жатканын УКМК төрагасы билдирди. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бүгүн 15-16 сентябрда өткөн жылы мамлекетибиз өтө Баткен жергесинде каргашалуу окуялар болгон. Ошо негизинде азыр мына бир жылдыгы болуп калды. Бул жерде биздин бир нече ондогон аскер кызматкерлери, жай тургундар каза болушкан. Булардын бардыгы ошо мамлекетибиздеги чечилбей жаткан чек аранын кесепетинен болуп, ошол биздин коңшу мамлекетибиз биздин мамлекетибизге кол салгандыгы негизинде болгон. Мына эми ачыгын эле айтып коюш керек, мен ошол мамлекетибиздеги мамлекеттик чек араны демаркациялоо, делимитациялоо комиссиянын төрагасы боломун. Ушуга чейин биз коңшулар менен ушул маселенин бардыгын тынч жол менен жакшылык менен чечели деп аракет кылып келгенбиз. Дагы деле ушуну аракет кылабыз. Кыргызстан мамлекети урматтуу президентибиздин көрсөтмөсүнүн негизинде бардык маселелерди, чек ара маселелерин тынч жолу менен, жакшылык менен, сүйлөшүү жолу менен чечүүгө бизди багыттап отурат жана ошол боюнча аракеттерди жүргүзүп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде айтып коюшум керек, биздин мамлекетибизге өткөн жылы агрессия болгондугу бул анык, чын. Жана мындан ары андай агрессияга биз жол бербейбиз. Мен ошол комиссиянын төрагасы катары айтаар элем, ушуга чейин бизге биздин коңшубуз Тажик республикасында биздин мамлекетибизге чек ара дооматын коюп келишкен, территориялык дооматтарды коюп келишкен. Биз ал территориялык дооматтарына ар дайым жооп берип келгенбиз, эч кандай территориялык дооматтар болбошу керек деп. Биз жакын күндөрдөн бери жаңы документтерди таптык. Ошол документтердин негизинде биздин кыргыз мамлекетинин көптөгөн жерлери ушу Тажикстанга өтүп кеткендигин биз билебиз.
жана ошону тактап юридикалык тарыхый документтер менен тактап бере алабыз. Ошонун негизинде эгерде биздин коңшу мамлекет биздин Кыргызстанга койгон территориялык дооматтарынан баш тартпай турган болсо, анда биз өзүбүз юридикалык жактан ошол коңшуларга территориялык дооматтарды биз коебуз. Жана биздин күчүбүз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Өзүбүздүн ошол мурдатан тарыхый мезгилдерде мындан бир нече ондогон, керек болсо жүздөгөн жылдар мурда ошол коңшуларга өтүп кеткен жерлерибизди кайтарып алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан мен дагы бир жолу эскертип айтып кетейин, Кыргыз мамлекети, Кыргыз өкмөтү, президентибиз баш болуп чек араларды тынчтык жолу менен чечүүгө биз багытталып отурабыз. 2021 жылы 29 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасындагы тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан 36 кыргызстандык курман болуп, 2022 жылы 14-17 сентябрда окуя кайрадан кайталанып, 63 адам каза болуп, алардын басымдуу бөлүгү аскер кызматкерлери болгон.